Төшөк мамилеси. Төшөк мамилеси үй-бүлөнү сактап турган чоң күч экенин жогоруда бир канча жерде айттым. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат, арты менен табышат дейт. Үй-бүлөдөгү финансылык жетишпестиктер, ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр, анча-мынча таарынычтар баары төшөк мамилеси талаптагыдай болгон учурда өзүнөн өзү унутулуп, чечилип, жубайлардын жашоосу андан ары улана берет. Эгер төшөк мамилесинде көйгөй болсо, аны башка эч бир артыкчылык чечип бере албайт. Ошондуктан жубайлар төшөк мамилесине өзгөчө көңүл бурушу керек. Тилекке каршы көпчүлүк буга анча маани бербейт. Буга үй-бүлөлүк турмуштагы кайсы бир убагы келгенде аткарып кое турган иш катары карашат. Төшөк мамилесинен жеткиликтүү пайда көрбөй жатканын, ушул акыры жүрүп отуруп, үй-бүлөдө чоң келишпестикти пайда кылаарын жубайлар экөө тең билбейт. Ал эми кээ бир жубайлар төшөк мамилеси канааттандырарлык болбой жатканын билет, бирок бул тууралуу бири-бирине айтпайт жана аны кантип жөнгөрүүнүн жолун да билишпейт. Натыйжада бул дагы үй-бүлөнүн бузулуусуна алып келет. Шариятта шарим жок. Тагыраак айтканда, шарият адамдын туулгандан өлгөнгө чейинки жашоосун бүт ачыктап, кайсы ишти кантип аткаруу керектигин айтат. Ушундай ачык айтылган иштин бири төшөк маданияты. Анткени мен жогоруда бир канча жолу айткандай, төшөк мамилеси үй-бүлөнүн сакталуусуна да, бузулуусуна да түздөн-түз таасирин тийгизет. Төмөндө үй-бүлөдө эркек менен аял төшөк мамилесинде эмнелерди билип, эмнелерди аткарып, эмнелерден этият болуусу керектиги тууралуу сөз кылам. Биринчи, эркек аялынын жыныстык багытын жакшы билүүсү керек. Төшөк мамилесинде эркектен эркелеткен, сүйүүсүн билдирген сөздөрдү күтүү бардык аялдардын табияты. Аялдын сулуулугуна суктануусу, анын кайсы бир дене мүчөсүн өзгөчө мактоосу, аялдын дүүлүгүсүнө чоң таасир этерин эсинен чыгарбасын. Төшөк мамилесине киришүүдөн мурда эркек аялына ушундай жылуу сөздөрдү айтып, аны андан кийинки этапка даярдап алуусу керек. Ал эми ушул учурда аялдын кайсы бир дене мүчөсү ага жакпастыгын айтып, же сулуулугуна шек келтирип, же аял өзү мыкты деп эсептеген келбетинен бир айыпты айтып жиберсе, бул аялдын ошол учурдагы төшөк оюнун эле эмес, жыныстык жаатта өмүр бою супсак болуп калуусуна жол ачат. Демек эркек аялын мактоого сөз таппаса, жок дегенде аны жамандабасын. Экинчи, төшөк мамилесинде эркек менен аял экөө тең өнөктөшүнө көңүл буруусу керек. Арзуу бир тараптан болгон учурда төшөк мамилеси толук канааттандырарлык болбойт. Эркек же аял өзүнүн гана кумарын кандырууну ойлоп, өнөктөшүнө көңүл бурбай койгону төшөк мамилесиндеги чоң катачылык. Төшөк мамилеси эки тараптан бирдей каалоо болгон учурда толук кандуу ишке ашат. Муну жубайлар билиши керек жана ошого аракет кылганы жакшы. Кээде эркек аялды каалабаган учурда аял эркекти каалап калат. Кээде тескери учур болот. Мындайда эркек болобу, аял болобу жубайынын каалоосун орундатып коюу үчүн ага кошулууга шарт түзүп бергени оң. Кээ бир эркектер аялы каалабаса, өзү каалап турса да напсисин тыйып каалоосунан баш тартат. Бул анын ден соолугуна зыянын тийгизүүсү мүмкүн. Ошондой эле ортодогу мамиленин улам сууй берүүсүнө да себеп болот. Ошон үчүн жубай каалап турганда, өзү каалабаса да ага шарт түзүп берүү пайдалуу. Үчүнчү, аял төшөк мамилесинен рахат албаганын ачык айтканда үйрөнсүн. Аялдардын көбү күйөөсү менен бир төшөктө жатса да, ага толук ачылып берүүдөн уялат жана ушунусун туура деп эсептейт. Ачылып дегеним төшөк мамилеси жакпаганын, күйөөсүнүн эмнени каалап жатканын, кошулуудан рахат албаганын күйөөсүнө ачык айтпайт. Эгерде бул абал көпкө чейин улана берсе, күйөөсүнүн көңүлү аялынан муздай баштайт. Мындай учурда эркектер төшөктө өзүн билемдик менен жумушун бүтүрүп, аялынын абалына башы оорубайт. Натыйжада аялдар күйөөсүнөн күткөн нерсени ала албай, көңүлү сууйт. Буга күйөөсүн айыптуу деп эсептейт. Чынында буга өзүнүн тартуулугу же көңүл коштугу себеп экенин билбейт. Эркек аялынын кумар сезимдерин ойготууга аракет кылганда, аялы буга эч жооп кайтарбагандыктан, эркек өзүн билемдикке өтүп кеткен. Бул көйгөйгө кабылбоо үчүн эркек аялынан анын кумарын толук кандуу кандыра алганын сураганда, аял тартынбай эркектин кемчиликтерин айтуусу керек. Эркектен эмнени каалаганын, эркектин кандай абалы, кыймылы ага жагарын эч тартынбай айтсын. Ушул эле кеңеш эркекке да тиешелүү. Эркекте аялынан эмнени кааларын ачык айтуусу керек. Кыскасы, төшөк мамилеси деле үй-бүлөдөгү башка зарыл иштер сыяктуу, күйөө менен аялдын ийри отуруп, түз кеңеше турган иштеринин бири. Төртүнчү, аялдар күйөөсүнүн көзүнө сулуу, таза, жагымдуу көрүнүүгө аракет кылуусу зарыл. Айрыкча биздегидей көчөдө аялдардын бардык сулуулуктарын көрүүгө мүмкүн болгон чөйрөдө аялдар күйөөлөрүнө көбүрөөк жагууга аракет кылуусу зарыл. Эркектердин дүүлүгүсү көбүнчө кароо менен болот. Ал эми аялдарда мындай эмес. Ошондуктан аялдар күйөөсүнүн көңүлүн ага көрүнүү аркылуу бурса болоруна маани беришпейт. Аялынын үй ичинде кийип жүргөн кийими, чач жасалгасы жана башкасы күйөөсүнүн көңүлүн бурат. Айрыкча кечинде жатарга жакын убакта аял өзүнө көбүрөөк карап, жакшы жуунуп, жыпар жыттуу атыр себинип, күйөөсү буга чейин көрө элек же күйөөсүнө жаккан көйнөгүн кийип,
ашыктык оюнун эртерээк баштаса, эркектин делебеси козголуп, аялын бир гана төшөктө эмес, башка учурда да көргүсү келип, ага сүйүү махабаты күчөйт. 5. Аял төшөк мамилесин кааласа же андан талаптагыдай ырахат алгысы келсе, ошол күнү күндүз күйөөсүнүн көңүлүн чөгөрө турган, ачууланта турган иштерден этият болуусу керек. Эркек күндүзү аялына катуу ачууланса, таарынса, кыжыры келсе, кечинде аны менен жатууну каалап турса да, өзүн тыйып тескери карап жатып алуусу мүмкүн. Мындай учурда аялдын ага эркелеп, жагалдануусу анын араң турган ачуусун андан 5 бетер күчөтүүсү мүмкүн. Аялдардын көбү эркектин аң сезим, каалоосун өздөрүнүкүндөй эсептеп ката кетирет. Алар кечке эркектин мээсине чай кайнатып, ачуусуна тийип, анан аны кечинде төшөк аркылуу жибитип алам деп ойлойт. Анткени аялдар күйөөсүнөн жаман мамиле көрүп, жаман сөз угуп көңүлү ооруса, күйөөсүнүн кечирим суроосун же эркелетип, көңүлүн жибитишин күтөт жана ушуну жактырат. Эркектерде мындай эмес. Ооба, кээ бир эркектер айласыздан каалоо кумарын кандыруу, аялынын көңүлү же үй бүлөдө чырды улантпоо үчүн төшөктө жазылмыш болушу мүмкүн. Мындай көрүнүш улам кайталана берсе, эркек менен аялдын ортосундагы түшүнбөөчүлүк да улам курчуй берет. Ошондуктан эркек менен аял бири-биринин көзгөчөлүгүн билиши керек. Аял күндүз эркектин көңүлүн бузуп албоого аракет кылсын. Эркек болсо аялынын бузулган көңүлүн кечинде жазууга аракет кылсын. 6. Аял төшөк мамилесин кайсы бир максатына жеткире турган курал кылып албасын. Көп аялдар эркектер төшөк мамилесине аябай муктаж. Төшөк үчүн менин бардык айтканымды жасайт деп ойлошот. Анан башка убакта күйөөсүн көндүрө албаган суроо, талаптарын бүт төшөк мамилесинин алдына же артына даярдап коет. Эркек аялына кызыгуу менен жакындап, көңүлү көтөрүңкү болуп турганда аял: "Мени эртең апамдын үйүнө жибересизби? Мага эртең акча бересизби?" деген сыяктуу майда чүйдө каалоолорун жаадыра баштайт. Балким учурдан пайдаланып аял бир чечилбеген маселесин чечип алышы мүмкүн. Бирок бул эркектин аялына болгон кызыгуу сезимин алсыздатат. Мындай учур бир канча жолу кайталангандан кийин эркек аялы менен жатууну ырахат алуучу учур катары эмес, аялынын суроо талабын орундатуучу учур катары билип калат. Натыйжада төшөктөн көңүлү сууйт. 7. Эркек да аял да бири-биринин төшөктө каалаган учурларын алдын ала билүүсү керек. Жубайлар жаңыдан үйлөнгөндө, жаш курагына жана жаңы үйлөнгөндүгүнө байланыштуу төшөк мамилесин күн сайын каалашы мүмкүн. Арадан жылдар өтүп, алардын каалоосу солгундайт. Ушул убакка келгенде жубайлар бири-бирин таанып, билип калышы керек. Тагыраак айтканда, аялы кайсы учурда төшөктө кааларын, кайсы учурда каалабасын күйөөсүнүн каалоосун аялы билгени оң. Анткени аял менен эркектин организминде да көп өзгөчөлүктөр болгондуктан, алардын кумар каалоолору да ар кандай болот. Мисалы, аял сабырсыз, кайгылуу же чарчап турганда төшөк мамилесин каалайт жана андан тез ырахат алат. Эркек тескерисинче, чарчап турганда төшөк мамилесине табити тартпайт. Муну билген эркек аялы кайгырып же чарчап турганда ага төшөк мамилесин сунуш кылып, ишке ашыруу менен чоң жардам көрсөтөт. Негизи аялдар чарчап турганда, алыс жол жүрүп келгенде, күйөөсүнөн көпкө алыс жүргөндө, кош бойлуу болгон алгачкы айларда, шаңдуу болуп өзүн бактылуу сезип турган учурда, төрөттөн кийинки мөөнөтү бүткөндө, 40 күн, этек кири келерде жана этек кири келип бүткөндө, жазында, күн күркүрөп, чагылып, жамгыр жааган мезгилде төшөк мамилесин каалайт жана андан жакшы ырахат ала алат. Ал эми эркек жаш курагына, ден соолугуна жана жыныстык кубатына жараша каалоосу ар түрдүү болот. Жайдын ысык күндөрүндө, күчтүү калориялуу тамак жегенде, аялынан көпкө алыс болгондо, кечке чейин аялын көрбөй сагынганда, же тескерисинче кечке дейре аялы менен чогуу шаар кыдырып, же башка бир иште чогуу болгондо, аялы менен көпкө кошулбай калганда, төшөк мамилесин каалоосу күчөйт. Негизи эркек да аял да төшөк мамилесин каалап калганда күндүз эле анысын билдире баштайт. Болгону жубайлар муну байкай билиши керек. 8. Эркек төшөк мамилесинен кийин аялына көңүл бурбай койбосун. Жогоруда айткандай, башка иштери сыяктуу эле аял менен эркек төшөк мамилесинде да экөө эки башка. Эркек жыныстык чыңалуусу толук болуп, уруктук суусу бөлүнүп чыккан учурда рахаттын туу чокусуна жетет. Андан кийин анын аялга кызыгуусу дароо басаңдайт, дүүлүгүсү жоголот. Ошон үчүн өзүнүн иши бүтөр замат аялынан алыстап, же жуунууга туруп кетет, же тескери бурулуп жатып алат. Ал эми аялдардын рахатынын жыйынтыктоо этабы көпкө созулат. Башкача айтканда, кумар каалоосу канып, рахат алгандан кийин да бир топко эркектин карамагында болууну каалайт. Күйөөсүнөн арызданган аялдардын көбү күйөөм мага көңүл бурбайт, иши бүтөр замат тескери карап кетет, мени эркелетпейт деген жүйөлөрдү айтат. Ошон үчүн эркек төшөк мамилесинде эки нерсеге олуттуу көңүл бурушу керек. Биринчиси, эгер аялынан мурда кумарын кандырып алса, аялынын кумары канганга чейин аны менен болсун. Экинчиси, аялынын да өзүнүн да кумары кангандан кийин дароо туруп кетпей, аялын эркелетип, жакшы сөздөрүн айтып, бир азга ага көңүл бурсун. Мына ушунда гана аялы ага 100% ыраазы болот. Төшөк мамилесин күчөтүү. Үй бүлөнү ажыратпай кармап турган негизги күч төшөк мамилеси экенин бир канча жолу айттым окшойт.
Жубайлардын биринин төшөк мамилесинде алсыз болуусу экинчисине жагымсыз таасир калтырат. Айрыкча эркектердин төшөктөгү алсыздыгы ойлоно турган маселе. Эркектен өз убагында өзү каалагандай рахат ала албаган аял психологиялык жактан жабыркайт, ден соолугу начарлайт, атүгүл кулук мүнөзү да жаман жагына өзгөрөт. Ошонун баарынын башаты төшөктөгү алсыздык экенин жубайлар байкабай калышы да мүмкүн. Дал ушунун айынан келишпестик күчөп, чыр-чатак улам күч алып, акыры ажырашууга чейин жетет. Ошон үчүн жубайлар жыныстык арзууларын күчүндө сактоого кадимки турмуш тирилигине кам көргөндөн артык кам көрүүсү керек. Төмөндө ушул багытта пайдасы тие турган бир канча кеңештерди сунуштайм. Биринчи, туура тамактануу зарыл. Жыныстык арзуулардын нормалдуу болуусу үчүн адамда организмге зарыл болгон витамин, протеиндер жетиштүү болууга тийиш. Ал үчүн курамында жыныстык жактан кубат бере турган заттары бар табигый азыктарды көбүрөөк колдонуу керек. Мисалы, бизде ысык тамак деп айтылган койдун шорпосу, койдун куйрук майы, чучук, жумуртка, сүткө бышырылган күрүч жана сабиз, өсүмдүктөрдөн алма, жаңгак, жер жаңгак, мисте, имбир, петрушка, козу карын жана башкалар адамдын жыныстык күч кубатын бекемдейт. Ошондой эле кымыз ичүү, тоодо өскөн кийик оту, аркар оту, мамыры, кумуру деген өсүмдүктөрдөн чай демдеп ичүү өтө пайдалуу. Азыр атайын бел кубатын чыңдоого даярдалган жалаң чөптөн жана сыгылып алынган майлардан жасалган табигый дарылар көп. Мына ушуларды да колдонууга болот. Ашыкча көп тамактанууда адамдын жыныстык арзуусун басаңдатат. Айрыкча кечинде жатар мезгилде ашыкча тоюп алуу адамды ыксыратып, алын кетирет. Жок дегенде төшөк оюну боло турган күнү эртерээк тамактанып, төшөккө жеңил жатуу пайдалуу. Экинчи, жакшы эс алуу зарыл. Эртеден кечке чейин жумуш менен алек болгон адам чарчап, кечинде батыраак уктап эс алууну самайт. Мындайда аялынын арзуусуна да көңүл бурбайт. Ушундай абал күндө кайталана берсе, организмда акырындык менен ушуга көнүп, жыныстык арзууну көп каалабай калат. Натыйжада жубайлардын кошулуусу кескин солгундап кетет. Буга жол бербөө үчүн кез-кези менен эс алып, чыйрак, сергек болууга аракет кылуу керек. Үчүнчү, уйкунун нормасын бузбоо керек. Уйкудан калуу, аз уктоо же тескерисинче нормадан ашыра уктоо адамдын жыныстык күч кубатына терс таасирин тийгизет. Ошон үчүн организм талап кылган өлчөмдө уктоону адатка айландыруу керек. Төртүнчү, стресс, тынчсыздануу, кыжаалат болуу сыяктуу иштер да жыныстык күч кубатты алсыздатат. Андыктан мүмкүнчүлүктүн болушунча маанайды көтөрүп, көңүлдү кууна калып жүрүүгө аракет кылуу абзел. Бешинчи, тамеки, спирт ичимдиктер, наркотикалык заттар олуттуу зыянын тийгизет. Булардын ден соолукка тийгизген зыяны айтпаса деле белгилүү. Ал эми жыныстык күч кубатка тийгизген терс таасирин көп эркектер эрүүн албайт. Булардын түздөн-түз тийгизген зыянынан сырткары кыйыр зыяндары да бар. Аракка берилгендер жашоодогу болгон рахатты бир гана ошондон издеп калат. Андан башка эч нерсе аны кызыктырбагандыктан жыныстык мамиледен кескин алыстайт. Алтынчы, урологиялык ооруларды алдын алуу зарыл. 40 жаштан өткөн эркектердин көбүндө простатит сыяктуу оорулар көп кездеше баштайт. Буга суук, кыймылдын аздыгы, машинада көп жүрүү, отуруп иштөө жана башкалар себеп болот. Эркектер качан бул ооруга чалдыккандан кийин дарыланбай, ооруну алдын алганы жөн. Ал үчүн жөө көп басуу, велосипед тебүү, ат минүү, дарат алганда жылуу суу колдонуу, аврат мүчөсүн жылуу кармоо жана башка иштерге көңүл буруусу керек. Жетинчи, экономикалык абалды жөндөө зарыл. Башкача айтканда, эркек менен аялдын башкаларга аралашпай жата турган жеке бөлмөсү, жууна турган жайы болууга тийиш. Көп учурда жубайлар эркин кошулууга жай жок, же кошулуудан кийин жуунганга ылайыктуу шарт болбогону үчүн өздөрү каалап турса да жыныстык кошулууга бара алышпайт. Натыйжада акырындык менен жыныстык арзуу алсыздай берет. Сегизинчи, башка аялдарга карабоо зарыл. Жыныстык жактан алсыз болууга эң негизги себептердин бири ушул. Айрыкча бул эркектерге тиешелүү. Анткени эркекте көзү менен көрүп дүүлүгүү сезими күчтүү. Башка аялдардын жүзүнө, буттарына, билинип турган дене мүчөлөрүнө тигилип, кызыгуу менен кароо, порнографиялык сүрөттөрдү, видеолорду көрүү эркектин көз кумарын гана күчөтүп, бел күчүн алсыздата берет. Буга берилген эркектер кароо аркылуу кадимкидей рахат алат. Карабоого аракет кылса да өзүн башкара албайт. Ал эми төшөккө келгенде рахатты такыр байкабайт. Бул адамды тукумсуздукка алып бара турган өтө коркунучтуу оору. Аял эркеги жылаңач аралашып жүрө берген батыш өлкөлөрүндө эркектердин 90% бул оору менен жабыркайт. Ал эми аялдар авратын жаап жүргөн мусулмандар жашаган өлкөлөрдө бул көрсөткүч кескин төмөн. 9. Дүүлүктүрүүчү каражаттарды колдонууга уруксат. Эгер жубайлардын бири-бирине кызыгуусу азайып, жыныстык арзуусу алсыздап кетсе, дүүлүктүрүүчү каражаттарды тагыраагы крем, паста, башка органдарга зыяны тийбестиги анык болгон таблеткаларды колдонууга болот. Балким булардын кандайдыр бир зыяны болушу мүмкүн, бирок жубайлардын бири-бирине тартылуусун күчөтүп, үй бүлөнү сактап калуу үчүн колдонууга туура келет.